Саламатсыздарбы урматтуу кыргызстандыктар, уже өтүп кеткен Нооруз майрамыңыздар менен. Жана бүгүн биз ушул кыргызстандык мекендештер менен чогулуп, майрамдап, Ноорузду бирге өткөрүп, жакшы бир көңүл өткүзөйүн дедик. Ошондуктан сиздерге бөлүшүп, жана ушул Дубай, ушул Middle East, Средний Востоктун акчасы канча зарплата алат экенин сиздерге атайын сурап туруп билип берейин дедим да. Ошондуктан көрөбүз достор. Андай меселе биринчи эле суразам, мынакей. Ассаламу алейкум. Мынакей. Биз жактасызбы? Сиз Франциянын көрдүк эле. Биринчи эле келдик, азыр сурайбыз. Мынакей. Бул жак менен азыр таанышабыз. Мынакей, өзүңүздү бир сура бүгүн абдан сулуу болуп келиптирсиз. Билебиз, гитара ойнойсуз, ырдайсыз. Калпак абдан сонун. Мынакей өзүңүздү тааныштырып, жана ушу мен бул тема, бүгүнкү тема бул канча акча табат деп туруп, ошо адамдарга суроо берип атам да. Ошо канча акча табасыз, ошону мисалы өзүңүз тааныштырып кетиңиз. Рахмат, менин атым Канатбек. Катарда менин атым Бека. Шыратында иштейм. 2 жылдан өтүп калды келгениме Катарга. Ошо буюрса баары жакшы. Эми айта бериңиз, канча болгондой эле мисалы кээ бирөөлөр көбүрөөк табат, кээ бирөөлөр азыраак табат. Кайсы жака умтулганды түшүнөк, андай башталыш этапта бүт баардыгы сөзсүз мына бирдекеден баштаганбыз да. Эми мен акча зарплата аз деп деле айтпайм, көп деп деле айтпайм. Эми по контракту 3000 да. 3000. То есть получается примерно бир $800 тапсаңыз болот. Ошодон бир калп айтпасаңыз бир $650 мындай чогултуп, мындай Кыргызстанга жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк алабыз. Ошо, чоң рахмат сизге. Рахмат. Улуу байкелердин бири, чоң жерлерде иштегендердин бири. Улан байкеге келдик. Өзүңүздү бир сыйра тааныштырып, жана аз келдиңиз. Бул жакка мындайдан. Өзүңүздү тааныштырып, жана Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Урматтуу көрүүчүлөр. Рамазанга лайк басып Сиз каяктан болосуз? Кыргызстандан болобуз. Катар мамлекетинде 10 жылдан бери иштейбиз. Эми канча табасыз? Шүгүр, Кудайга шүгүр таап атабыз. Кудайга шүгүр. Эми бааларынан айттыңыз да, мага деле интересный да кой. Өчүп калды. Окей. Жок, өчкөн жок. Ладно. Анда эмесе майрамдын эң кызыктуу жерине жеткен учуру, бул жакта азыр футбол ойноп, уже мындай награждение болуп, ал аземдери бүтүп, азыр волейболго даярданып, бирок орто жолдон аш жеп, плов жеп туруп, бирге ынтымакты өткөрөйүн деп туруп отурабыз. Ошондуктан достор, азыр мен кайрадан сурап чыгам. Ошондуктан мен сурап чыгам, ар биринен канча зарплата алат, кандай отурарын. Азыр бул жакта бир байкебиз чыгып атат. Бул жакта мындай кылып түшпөкпү, чындап эле туура айтасың. Мынакей, андай эмесе өзүңүздү тааныштырып, кайсы жерде иштейсиз, жана Канча зарплата аласыз? Канча зарплата аласыз? Эң кызыктуу эле суроо бул Кыргызстанда жашап жүргөн кыргызстандык мекендештерге. Менин атым Нурсултан, мен Зарада иштейм, зарплатам $2000, $1500 примерно. Ошол, анан Рамазан менин досум. Мен айтайын дагы. Сонун өттү бүгүн кече, аябай сонун болду. Жаштарга эмне деп айтып кетмекчи элесиз? Ушу жаш жеткинчектер, жок, өчкөн жок, бул өзү ошондой. Жаш жеткинчектерге эмне деп айта кетмекчи элесиз? Ушу өсүп келе жаткан окуучулар, азыр өзүнө мүмкүн ишенич жок, ошолорго эмне деп айта кете аласыз? Ал нерсеге алдыга жылыш керек, только максат коюш керек, иштеш керек дегенде $1,500 бөлүшсөң болот го. Пока жете элек. Андай эмесе достор, мындай байлардын немесине, аренасына кирейик, биякта көбүрөөк акча тапканчы, биякта отурат. Нормально. Бул байкебиз азыр биякта $3000 кем эмес акча табат да. Өткөндө Катардан достор, мындай бул мамлекеттен эң эле мындай жакшы бир жумушчу болуп эсептелинген болчу. Ушул 2022 жылы атыңызды айтып коюңуз, хотя бы полностью тааныштырып коюңуз. Ассаламу алейкум. Менин атым Бек. Мен Катарда иштегениме 3 жыл болду. Мен Ali bin Ali компаниясында иштейм. Ювелирный саат саткан жагында. Жакшы саат саткан. Ошол. Скидка барбы? Жок. Андай жерде скидка жөнүндө сөз жок. Сөз. Экинчи келбей эле койдум да.
Андай эмес достор, азыр биз кыздардын арасына кирейик. Мына канча табат экен, бул жакта бир жакшы бир эжелердин бирөөсү бар. Курманжан эже, мынакей өзүңүздү тааныштырып, жана кайсы жерде иштейсиз, жана канча айлык аласыз, ошону айта кетиңизчи бир сыра. Саламатсыздарбы? Атым Курманжан. Бул жакта Азара Ютинин центрда иштейм, колл-центрда телефон оператор болуп. Ошо айлык боюнча эми бул конфиденциальность. Жок, андай болбойт, бизде айтыш керек. Жок, айта албайм. Это confidential. Хорошо. $1000 өйдө? $1000. Жакшы. Ал айлыкта, анан айлыктан сырткары жатакана, тамак аш, униформа, транспорт обеспечивается компанией. Компания бүт баарын төлөп берет, андан сырткары айлык да. Кыскасы, Эгер бүт баары өзүң төлөсөң, анда айлык көбүрөөк болот. Эгер жашаган жериңди, транспортты, униформа, тамак ашыңды компаниядан болсо айлыгы азыраак болот да. кыскасы Курманжан эжем жөнүндө эмне деп айта кетмекчимин, абдан жакшы эже, жана канча акча табарын мындай кийиминен көрсөңүздөр болот. Кандай сон кийинген кроссовкисин байкап коюңуздар, чтобы Уят кыласың да. Албетте тамаша достор, кийинки Катардын бир кыргыздын эл жигиттеринин бирине сапар алдык. Өзүңүздү тааныштырып, тамагыңыз таттуу болсун. Өзүңүздү тааныштырып, жана кайсы жерде иштейсиз, жана ошондой эле канча акча таап туруп, жаш жеткинчектерге өзүңүздүн тилегиңиз, ойлоруңузду айта кетсеңиз. Assalamu alaikum. Атым Жомартбек, 26 жаштабыз. Катарда 4 жылдан бери 21 жашта экенсиз. 26. Жакшы. Катарда 4 жылдан бери иштейбиз. Power International деген компанияда, Шазел деген стейкхауста федератор болуп иштейбиз 4 жылдан. Ошол бул жакта эң келе турган жаңы балдарга советим сабырдуу болгула. Эң башкы бул жакка келе турган максатыңар ким тарбиялап чоңойтту. Ошону унутпагыла да, ата-энеңерди уят кылбай издеп келип иштейбиз десеңер иштегиле. Жана эң башкысы сыр кылбай эле айтыңыз, эми канча айлык табасыз эми? Эми биз билебиз да, мындай кээ бирөөнүкү азыраак, бирок кайсы жакка умтулуш керек балдар мүмкүн кайсы жактан башталат дегендейчи, мындай ошолор билип баштайт да жаштарчы. Эми айлыкка келсек, айына 3 жылкы. 3 жылкы? Кайсынан, кулунданбы же айгырынанбы? Азыркы доллар менен эсептегенде деп. Эми ошол жумуштар жакшы. Жакшы. Сөзсүз достор, ушундай жаштар келип бул жакта иштеп эмгектенип аткандарга мындай кайсы бир деңгээлде мотивация алышыңыздарды тилектешпиз. Жана аракет кылыңыздар. Анда эмесе мен дальше жылайын. Бай жактарга өтөчү, ким бай эле бизде. Посол орзанбы деп эле. Мен контент кылып жүрөм. Канча жыл? Канча жыл? 96. Жаштарданбыз да биз. 18 жаш, жүрөктө 18 жашта. Анда эмесе өзүңүздү бир тааныштырып кетип туруп, кайсы жерде иштейсиз жана айлыгыңыз канча, ошону айта кетсеңиз. Assalamu alaikum. Мен атым Кудретов Жангер. Катарда Alavet Enterprise Group деген компания бар, текстильный завод. Анан 10га жакын шоурумдары бар, лакшери. Ошол жакта системный project manager болуп иштейм. Да, чоңойгон турбайсызбы? Жаңы бул жумушка жаңы кирем, адам мурда QM'де Катар националдык банкта иштеп жүргөм. Интернеттен да чыгып калгам кээде. Карап издесеңер тапсаңар болот. Саатынан эле байкаңыздар, аны көрсөттүңүз. Саат адым арпеке экен. Андай эмесе айлыгыңыз канча, ошого өтсөк, эң эле башкы нерсеге. Айлыкты толук айтыш керек. Айтыңыз эми. Эми мындай да, сиз бул айтканыңыз менен эми сөзсүз адамдар билет, бирок жаштар кичине мотивация алсын дегендейчи. Окуганга сиз мынакей көз карашым боюнча сиз аябай жакшы бир образование алган экенсиз да, ошондуктан өзүңүздүн ооба, мен айлыгыңызды айта кетсеңиз. Жаштарга да айтып кетет элем, информация алгыла, окугула. Главный инвестицияны мээңерге кылгыла, ошондо баары жакшы болот. Мен да көп курстарды бүтүрдүм, Сингапурдагы онлайн курстарды бүтүрдүм. Ошолор менен барып силер баркыңарда өсөт да, ошол билимиңер менен силер баркыңарда өсөт. Ошондо азыр зарплата Кудайга шүкүр. Мындайча айтканда, мисалы мен деле Москвада иштегем. Андан кийин мындай ушундай өлкөгө
Москвадан тышкары башка өлкөгө чыксаңыздар, кичине кругозор аябай өсүп, башталышы слабый болсо да, кийин бир чоң нерсеге умтулса боло тургандай бир мүмкүнчүлүк алат деп ойлойм да. Туура, мен да Москвада убагында иштегем. Ошо биринчи мен да как Кыргызстанда Москвада армия катары болуп калган го. Мектепте бүтүп эле армияга барганбыз. Москвада көчө шпорт жүргөн күндөр да болгон. Чынын айтканда. Биз деле адан өткөнбүз. Анан ооруп ошондой болуп, анан кийин кандайдыр моментте башымда бирдеке бир мындай жанган, ошо бирдекени алмаштырыш керек, надо уже менять деп ошондой ойлор келген, уже алмаштырып Кудай буюрса ушул күнгө жетип турабыз. Айлык 4 000 менен 5 000 доллардын арасында. Эңиле байсыз турбайсызбы? Эми мотивация катары айтып коеюн. Жакшы, абдан жакшы. Ушинтип чындыкты айткан байкелерге эми чын абдан ыраазымын. Ушуга аракеттенгиле. Жана да айтып коеюн, мен грин карт уткам, бирок ошол эми Америкадагы айлыкты бул жерде таап турганда ал жака кетиштин эмне кереги бар? Американы ушундай жерлерде да кылсаңар болот. Көбү ойлойт. Просто айттам го, ошол өзүңөрдүн үстүңөрдө иштегиле. Биздин жигиттердин, анан Кыргызстандан образованиясын алган жигиттер бул жакта мындай аңыз тилинен айтканда valuable person да, баягы орун басарылуу, значимый да. Ошого коркпогула, главный илим алгыла, өзүңөрдү көрсөткүлө, баары жакшы болот. Эми мен айта кетмекчимин, ушу сурагандардын көпчүлүгүнүн ичинен ушу Жанагер байке эле мени аябай таң калтырды, аябай жакшы сүйлөдү. Өзүңүздүн мындай оратордук мастерствоңуз бар экен. Жакшы сүйлөйт экенсиз. Чоң рахмат сизге. Силерге да ийгилик. Анда эмесе достор, кыздарга келейик. Мынакей тамак таттып болсун кыздар. Можно меня не снимать, пожалуйста? Нет? Вот именно сизди снимать. Менин карызым дофига, мен Кыргызстандагы көрсө чуркайт да. Карызыңар. Абдан сулуу кыздарга келдик. Достор, анда эмесе сиздин атыңыз ким? Мен даже өзүм речь пропала да. Давайте. Сиздин атыңыз ким болду? Карина. Кыргызсыз. Да. Бул жакта карап коюңуз. Мен уялып атам. Кайсы жакта иштейсиз жана айлыгыңыз канча, ошону айта кетсеңиз? Аурага келдим. 1100 айлыгым. Долларов? Да. Нормально. Ким болуп иштейсиз? Хостес. Хостеска ылайыктуу экенсиз да, внешность бар экен. Жана канча убакыт уже бул жакта жүрөсүздөр? 2 недели. 2 жума эле болду. Приехала, да. И как вам ощущение здесь? 2 жумадан бери 1 жума иштеп атам. Да, вроде жакшы эле. Мурун кайсы жакта иштедиңиздер эле? Мурун 5 жыл мурун Дубайда иштегем бир жолу. Но это давно было. Номериңиз кандай? Так, жана өзүңүздөн болгон мындай Кыргызстанда жүргөн жаштар, мисалы ошол эле мектепте окуп жүргөндөргө өзүңүздүн бир совет айта кетсеңиз. Будьте сильными, всё. Ну, сильными. Орусчамда болобу? Сильными это как? Это получается, то есть... Надо верить в себя и не опускаться, да? Бывают же сложности у всех. Да. Но надо стараться. То есть ментально күчтүү болуш керек, оорчулуктарга туруктуу болуш керек да? Да. Туурабы? Чоң рахмат сизге, абдан. Бул жакта абдан сулуу кыздар отурат. Кайсы жакта иштейсиз? Көрүп атам, Луи Виттонду кийип алып турсуз, абдан сулуу болуп турасыз. Кайсы жакта иштейсиз жана канча акча табасыз деп айтайыкчы? Ой, это мне звонят. Вообще можно? Да, конечно, можно на русском. Я работаю в сфере красоты. Зарабатываю как? Ну, как минимум. Телефонуңузду көрсөтүңүзчү. Телефон. Айфонду? Канаки? Айфон? Айфон, да. Акчаңыз чыгып атат. Так. Где мой телефон? Так, ладно, улантып берейик. Каякта иштейсиз? Өзүңүздүн атыңызды айта кетсеңиз биринчи. Менин атым Чынара. Чынара Барктабасова. Ооба. 2 жылдан бери Катардамын. Эми канча акча аласыз? Айфон. Акча алам, канча? 2000 доллар алам. 2000 доллар алат. Каяка жок кыласыз? Биз каяка
бияка жок кылмак элек. Бияка келгенден кийин биз иштегени келдик да. Бияка жок кылганы келбейбиз. Үйгө салабыз. Жакшы. Бирок Instagramда жашооңузду карап чыксаң, эле эс алып эле жүргөндөй да сезилет да. Эми иштегенди билген, эс алганды да билиш керек деп ойлойм. То есть иштеген иштейт да. Абдан жакшы. Жаштарга болгон бир акыл насаат, жалгыз бир акыл насаат. Эмнени үйрөнүш керек? Тил үйрөнүш керек. Албетте, ушуну ойлоп атам эле. Тил болсо, тил билсең, көчөдө калбайсың. Абдан туура деп эсептейм. Ушул эң эле туура сөздөрдүн бири. Сөз профессионалдуулукту үйрөнүш керек жана ошондой эле өзүңдү алып жүрүп, ошондой эле англис тилин же башка бир тилди үйрөнсөңүздөр, сиздер жолдо калбайсыздар деп айтмакчы элек. Ошо? Чоң рахмат сизге, чоң рахмат. Андай эмесе достор, биз бул жакта Катар мамлекетинде эң эле харизматичный байкелердин бири менен отурам. Ошондой эле өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз жана айлыгыңыз канча, ошону бөлүшүп кетсеңиз. Атым Дастан болот. Азыр временно бариста болуп иштейм. Эмнеге временно? Буюрса жакында жумушумду алмаштырып. Айда 2,5 миң. Азыркы жаңы жумушка келгенде уже 2,5 миң деген бул $700 болот. Анын ичине тамак ашы, үй жайы жана ошондой эле транспорты кошулганда. Андан жаңы жакка барганыңыз канча айлык аласыз? Доллар менен айта кетсеңиз. Доллар менен эми канча болуп калат, мен да билбейм. 2200 болуп калат, 8000 да аткансыз туурабы? $2200 болот. Анын ичинен бир $500 үй жайына, тамак ашына кетсе, 1700 калды, бай эле экенсиз дегендейчи. Ошо андай эмесе, да эмне деп айта кетсеңиз, мындай Кыргызстандын жаштарына болгон бир совет. Кыргызстандын жаштарына совет берим келгени. Биз кыргыздар негизи зона комфорттон аябай жакшы көрөбүз. Зона комфортко чыккыбыз келбейт, бир нерсеге келип калганда Кудайга шүгүр деп жүрө беребиз. Ошон үчүн айтарым, зона комфорттон чыккыла, ар дайым идите вперед дегенде, ошондо силерге жаңы иштер ачылат. Эч качан зона комфорттон чыккандан коркпогула. То есть көнгөн жерден чыгып, жаңы нерсеге ар дайым ачык болуп, кыйынчылыктарга мындай туруштук берип, ар дайым алга. Ар дайым алга, туура айтасыз. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат интервьюга. Сизге рахмат. Татарский Реалов. Андай эмесе бияктын активисттердин бири Айгерим, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, жана кайсы жерде иштейсиз? Менин атым Айгерим. Мен азыр АЗД группта Кико Миланада иштейм. Канча акча табасыз? Примерно где-то 7000. 7000 это $2000, да? Анын канчасы үйүңүзгө кетет, канчасы мындай транспортко кетет жана тамак ашка? Жарымы кетип калат. Эми кыздар түшүнүш керек, кыздар кичине көбүрөөк расход кылат, бирок ал абдан жакшы. Кыргызстанда ата-энеңизге жардам бересизби? Конечно. Абдан жакшы. Кайсы жактан болосуз өзүңүз? Өзүм Көлдөн болом. Көлдөн каягынан? Түптөн. Көрдүңүз беле бир жолу? Же көргөн эмесиз? Все. Андай эмесе Кыргызстанда болгон жаштарга бир совет. Можно же на русском сказать? Да, конечно. Да. Я хочу, чтобы они все следили за собой, обучались, учились, узнавали о многом, путешествовали. Никогда не забывали о своей стране, кто находится за границей. Абдан жакшы деп эсептейм. Өзүңүздүн өлкөңүздөрдү ар дайым билиңиздер, кайсы жердин кулуну экениңиздерди жана сыймыктанып жүрүңүздөр ар дайым. Ар дайым сыймыктанып жүрүңүздөр. Кыргызстан алга. Рахмат сизге. Андай эмесе достор, биз кийинки каарман менен тааныштырууга кетсем, Абдисалам, өзүңүздү бир сыйра тааныштырып, келсиздер мындай өтүп кетейик. Өзүңүздөрдү бир сыйра тааныштырып жана кайсы жерде иштейсиз, кайсы өлкөдө жана ошондой эле канча айлыкты табасыз, ошондой эле жаштарга өзүңүздүн болгон бир акыл насаат. Биринчиден ассаламу алейкум. Бүгүн биз Катар өлкөсүндө кыргыздарды чогултуп атабыз. Бир аз иш-чара болуп. Ошо барыңыздарга Катар мамлекетинен салам. Анан Рамазан Доскөзгө да чоң салам. Ушул нерсени онлайн
көрсөтүп атканга, көрсөткөнүнө чоң рахмат. Сизге рахмат ошо айтканга. Бул негизи кадамды бир нерседен башташ керек. Күтүп жүрө бербеш керек, башташ керек да. Сөзсүз кайсы бир багатты тандап, мындай сөздөн ишке өтүш керек деп айтып атсыз, туурабы? Сөзсүз. Бул жагы кезилет. Достор, азыр мен көп эле адамдан сурап чыктым деп эсептейм. Башталгыч этапта жана кийинчерээк уже опыт алгандан кийин канча акча табат экенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Достор, ар бириңиздерге ийгилик каалайм. Ушул видеого лайк басып, комментарий жазып, жана ошондой эле подписка бөлүмүнө кирип туруп, подписканы басып коюңуздарды сиздерден суранам. Баарыңызга рахмат. Ийгилик. Алга Кыргызстан.